кандай кылганда бай болушат киши адамдарчы, анан бактылуу болушат? Ар бир адам бай болбосу келет. Бай болуш үчүн ой жүгүртүүнү, мышленияны байлардыкындай өзгөртүш керек. Мисалы, алты энергиясындагы адам бай болгону төрөлгөн дейбиз да. Эмнеге? Алар өзүнүн эч нерсени аябайт. Өзүнүн комфортунан. Тамактын таттуусун жешет. Бул байлык да. Байлар таттуу тамак жешет, жакшысын. Акчага карап, экономдоп, арзанын жебейт. Же болбосо конок койгондо, конок койдон жоош болуп жей бербейт. Тамактын таттуусун жеп атат, кийимдин сапаттуусун алат. Мода болгондо кие бербейт. Мода деп эле бир сапатсыз, хуник, бир атактуу кийиптир деген эле туфлини чыгарып койсо кие бербейт. Анткени кембагал ой жүгүрткөн адамдар мода куйт, мода менен жүрөт да. Ким эмнени көрсөтсө, ошону ала берет. Мисалы үчүн эмеге бөлүнөт да, төмөнкү, ортоңку байлар, ортоңку, орточо акча тапкандар, анан кембагалдар болупчу. Ошол эң аз акча иштеп тапкандар өтө мода куйт. Аларга бир туфлини сатыш үчүн бир блогерге бир туфлини кийгизип койсоң болду, ошону баары окшош алып киет. Же болбосо ошол кембагал ой жүгүрткөн адамга бир стаканды сатыш үчүн бир ырчыны аябай азыр үнү жакшы болуп аткан ырчыны чакырып келип туруп, ошол стакан менен карматып отургузуп койсоң, ошол стаканды ала беришет. Ого кой, ошонун үйүндөгү стакандан алам деп. Алар өздөрүнүн акчасын башкара албайт. Алардын акчасын байлар башкарып, бизнесмендер алып коет стакан менен. Реклама, бардык жерде реклама. Ошол бай болгусу келген адам рекламага жем болбош керек. Реклама бул бизнесмендер үчүн. Эмне үчүн реклама болот? Реклама бул эмне буюмду саткың келсе реклама болот. YouTube бүт реклама, Instagram бүт реклама. Ошолорду туурап, ошолордо кийинген адамдын баары куруду деп кое бер. Бай адамдар эч качан көрбөйт. Мындай соцсеттерди көрбөйт. Аларга жеткирип турушат. Мындай болуп атат соцсетте, мынтип ушакташып атышат соцсетте деп. Кембагалдар убактысын соцсетке кетет. YouTube'да отурат, аябай көп комментарий жазгандан билсең болот, кембагал боло турган адамды. Instagramга комментарий жазып урушуп аткандан көрсөң болот кембагал адамды. Алардын убактысы урушканга, далилдешкенге, анан фанат болушат. Фан-клуб деп эле анан бир ырчынын аркасынан 10 жүрөт чачпагын көтөрүп. Ал бүгүн бар, эртең жок. Ырчы энергиясы бар да, ырчы эртең энергиясы жок болгондо ал ырчы менен кошо кетет. Фанаттар эми кимдин чачпагын көтөрсөм экен деп жүрөт. Башкача айтканда, Алла Таалам берген бир өмүрдү ар кимдин аркасынан чуркап жүрүп өткөрө беришет да. Демек, адам өзүнө көңүл буруш керек экен да. Өзүнө, Сүтсай ушуну үйрөтөт. Өзүң гана биринчи орунда турасың, сенин тагдырыңа гана сен жооп бересиң. Тагдырыңы өзүң кандай өткөргөнүң үчүн сен жооп бересиң. Ушакка кетирдиңби, байлыкка кетирдиңби, китеп окуганга кетирдиңби, YouTube көргөнгө кетирдиңби, же бирөө менен мушташканга кетирдиңби, же пайдалуу жер казып аттыңбы. Ошого жараша бай болосуң, же түрмөгө түшөсүң, же көчөдө каласың. Демек, сени эч ким мажбурлап YouTube'ду көрсөткөн жок да. Туурабы? Эч ким мажбурлап сени мушташка чакырган жок, митингге чакырган жок. Өзүң тагдырыңа өзүң алып алып чыктың. Мен митингге чыгам деп. Эми өзүң жооп бересиң. Өлүп калган болсоң, мушташ тийген болсоң. Ушул нерсени түшүнсө ар бир адам өзүнүн тагдырына жоопкерчиликти өзү ала турган. Бизде көбүнчө адамдар күнөөлүүнү айланадан издейт. Аял күйөөдөн издейт. Күйөөгө начар чыгып калып, ушундай бактысыз болуп калдым деп. Эркектер болсо бүтүндөй аялдардан издейт. Аялым начар болуп ушундай болуп калдым деп. Балдар болсо ата-энеден издейт. Ата-энем мага колдобой коюп, ата-энем мага жакшы акча бербей коюп, Америкага жөнөтпөй коюп, ушинтип калдым деп. Мунун баары жалган. Жалган эле ушактар. Баары өзүндө экен да. Баардыгы өзүндө. Өзүн бейишке чыгарып алса да болот, тозокко түшүрүп алса да болот. Өзүндө гана. Кимдин уругунда төрөлдүң, кайсы урууда төрөлдүң, кайсы динде, кайсы тилде төрөлдүң, ал эч кандай тоскоолдук эмес.
кайсы тилде төрөлсөң дагы, динде, кайсы мамлекетте төрөлсөң дагы, ошону плюска айландырып, байып, бактылуу болуп алсаң болот. Мышлениеде, ой жүгүртүүдө, характерде да. Кантип плюска чыкса болот? Плюска чыгуу биз мына соцсайда плюс минус деп айтабыз, ар бир жаман жакшы жок, энергиянын плюсу минусу деп атабыз. Плюс дегенде энергиясы көтөрүлдү, энергиясы көбөйдү деген сөз. Минус болгондо энергиясы түгөнүп калды, энергиясы жок эми, бунан пайда жок деген сөз да. Жаш кезде энергия көп болот да, ошон үчүн 20 жаштагы любой кызды ырчыгып чыгарып койсо болот. Кичине сырты сал сулуураак болсо, чыгарып туруп миллионер кылып койсо болот да. Үн да болуш керек, талант да болуш керек. Анын кереги жок. Кереги жок анын. Таланттуулар мас болуп жүрөт. Таланттуулар аракеч болуп, алкаш болуп жатат. Ар кимдин колунда уйпаланып жатат. Талант да эмес. Талант берилген, талантты алып чыга албайт. Алла Тааламан бардыгына талант берилген. Ар бир адам таланттуу, ар бир ырдаса болот. Ошол талантты кантип тапса болот да? Эми киши может быть ошол талантым жок деп эле жүрө беришет го. Ар бир кишиде талант бар деп атасың. Кантип тапса болот ошол талантын? Вот жана плюс минусты айттык го. Энергияң минуска түшкөндө талантын көрбөй каласың. Анан мен талантым жок деп ойлоносуң. Көрдүңбү? Төрөлгөндө ар бир бала таланттуу экенин билет. 6 жашка чейин таланты билинет. Эгер балдарды карасаң, 6 жашка чейин анын таланты каякта экени билинет. Ал кукла жасап ойноп атканда, көйнөктөрдү тигип атса, цехти ачат ушул. Стилист болот ушулчу. Эгерде ал кукланы отургузуп алып окутуп атса, мугалим болот күчтүү, тренер болот, коуч болот ошолчу. Эгерде ал машинаны бузуп, чачып аткан болсо, ошону уста болот машина боюнча. Машина жасай турган адам болуп чыгышы мүмкүн. Ойлоп табуучу болушу мүмкүн. Көрүп атасыңбы? Ошо 6 жашка чейинки баланын эмне иш кылганын көрсөң, таланты менен төрөлгөн. Эми аны биз үлгүрөбүз да 7 жаштан кийин бузупчу. Болушунча бузуп, ата-эне болгон адамдын максаты баланы жок кылуу да. Биз ойлойбуз, баланы сүйүп атам, талантын ачып атам. Жок. Биз наоборот баарын тескери кылабыз. Баланын талантын жаап, сындырып, үнүн чыгаргыс кылабыз. Экинчи мен көрбөйүн машина бузганыңы. Бул машина мынанча доллар турат. Мен Швециядан алып келген буну. Балага талап коюп атып, талантын жабат экенбиз. Ооба. Ошондо биз балага сүй бере албагандыктан баланын таланты жабылып, 14-кө чейин ой мен Аллах бар болот. Ошону кантип мындай бузбай, жарбай, жашынакай кылып тарбиялаш? Бул илгертеден берилген суроо, бардык жерде бир эле жооп менен жооп берем. Сүйүү сактайт ааламда. Сүйүү. Жана эркек дагы аялды бузбаш үчүн сүйүү алса, аял бузулбай жакшы аял болуп берет. Баланы сүйүү алса ата-эне, бала жакшынакай таланттуу бала болуп өсүп берет. Эгерде эркек аялды бузуп алганда эле, баланы ата-эне колуна чаап, туура жазбадың деп ура берсе, мисалы үчүн, бала кичинекейинен эле сол кол менен жазып баштайт. Мындасы бир өзгөчө. Ал бул 10% эле дүйнөдө адамдар бар. Бул эң таланттуу адам. Башка адамдардан өзгөчөлөнгөн, бар жокту билип турган адам ал. Ал биринчи класска барганда сол кол менен жазып баштаса, биздин атактуу мугалимдер эмне кылат? Колуна бир чаап, оң кол менен жазыш керек. Эмнеге? Оң кол адал кол, сол кол арам кол деген диндин рамкасы менен өлтүрүп коет. Мына улуу урматтуу молдолоруң чаап атып, таланттарды кантип өлтүрөт. Көрдүңбү? Ошондо бала эми бардыгын окшош кийгизет мектепке барганда. Баарын оң кол менен жаз, оң кол менен тур. Эми сол кол иштебей калдыбы? Адамдын разуму жабылды, парасаты жабылды. Бардыгы умный адамдар, оң кол менен жазгандын баары умный, бирок өтө жексур, өтө жүрөгүндө сүйүү ачылбай калган адамдар. Тамак кылса да оң кол менен аралаштыр, оң пут менен бас дей берет. Эми жексурларды тарбиялайсың. Ошон үчүн рамканы алып салыш керек экен да. Сүйүүдө рамка жок да. Билимде рамка бар. Мугалимде рамка бар. Мугалим аттуунун баары рамкага салат. Жок да. Ата-энелер аябай чек коет. Ата-эне чек коет балдарга, мугалимдер чек коет балдарга. Сүйүү рамкасыз, сүйүүнүн эрежеси жок. Ошон үчүн ата-эненин жүрөгүндө сүйүү болсо, ал баланын бактысы. Сүйө алган ата-энеде төрөлсө. Сүйө алган мугалимге түшсө, ошол
окуучунун бактысы. Окуучуну сүйө алган мугалим болсо, анын таланты ачылып кетет ошол мектепте элечи. Анан сүйө албаган, чек койгон, өзүнүн напсисин биринчи койгон, напсис алдыда жүргөн адам болсо, ал кандай кыйын болбосун, баары бир анын талантын ачпайт, сындырып коет. Ошон үчүн ар бир таланттуу 6 жаш, 7 жашка чейин таланты жакшы жүрөт, анан садикке барганда кээ бир садиктеги бала бакчадагы мугалим сындырып коюшу мүмкүн. Андан кийин көбүнчөсү биринчи класстын мугалимдери жок кылат муну. Ошон үчүн биринчи класстын мугалимини өтө кылдаттык менен тандап бериш керек да баланычы. Бала эгерде туура эмес дем алып калса, бала бакчадан келип, же болбосо мектептен келип, бала түнт болуп кетип атса, ал жерде мугалим экөөнүн энергиясы келишпей атат, баланы жок кылып атат, жаап атат талантынчы. Ошол мугалимден тез алып, бала жактырган мугалимге берсе, бала аябай сонун кетет. Бала деле энергияны тандайт экен да анда. Бардык энергияны тандайт. Бир энергия бирөөнү жок кылып коет, бирөөнү ачат. Ошон үчүн сайды билиш керек да. Каерде жок болуп атасың, каерде тирилип атасың билиш үчүн.